Я еле как поднялась, и я сразу захватила за мои волосы, вот начал все. Фамилияларын жазып коюш үчүн 95 000 сом алып атасыңарбы? Бул кымбат эмеспи? Фамилияларын захочу $2000 возьму. Агар мен ул жакта дагы эле калып кеткенимде, мен өлүгүм келет эле да үйгөчү. Медиахаб буга чейин Бишкектеги Райзе, Оштогу Visa Travel компаниясынан жана ортомчулардан жабыркаган кыргызстандыктардын окуяларын баяндаган. Бул компаниялар Германия, Британия жана Туркияда кирешелүү ишке орноштурабыз деп убадалаган. Жабыркагандардын айрымдары чет өлкөгө чыга элек жатып алданган. Айрымдары зомбулук көрүп кайтса, кээ бирлери сексуалдык кулчулукка түшүп, андан наран кутулган. Алданып калдык деп Медиахабка кайрылгандардын аягы суу элек. Алдыда дагы бир компаниянын былык иштерин ачабыз. Бизден алыстабаңыз. Медиахабка Германияга жайкы каникулда ишке орноштуруп беребиз деген компаниядан жабыркадык деп жогорку окуу жайдын 10дон ашуун студенти кайрылды. Алардын айтымында Go to Germany компаниясына ишенген 100дөн ашуун студент чет өлкөгө кете албай калган. Баса бизге кайрылган студенттердин арасынан Султан гана атын ачык атап, жүзүн көрсөтүп берүүгө макул болду. Калган студенттер алданып калганын ата-энеси жана жакындары университет жетекчилиги биле электигин айтып, интервьюну анонимдүү беришти. Дос балам экөөбүз ошол жакта жүрсөк эле, ошол политех тарагында жүргөндө эле Go to Germany деп жазылып турган филиалды көрүп калдык. Биз кирип сурайлы деп, ага чейин деле биз Германияга кетсекпи деп документтерди даярдап жүргөнбүз да. Сурап көрөлүчү эмне экен деп кирсек эле ичинен азыркы ошол жактагы филиалынын, Бишкектеги филиалынын биз билгендей директору чыгып келаттыр. Чыгып келип айтты, Германияга кетүү мүмкүнчүлүгү кандай десек, 100% жигиттер 100% кете аласыңар, ишенсеңер болот деди да. Апрелдин ортолорунда приглашение келет деп уже бизди баарыбызды даярдап койгон. Мен эле эмес, ал жакта студенттердин баарын даярдап койгон да. Майдын ортосунда башында барсак деле жанагындай жоопту айтты да бизгечи. То есть дагы деле келдик, Кудай буйрса 2 жумада келип калат деген ишеничтебиз деп айтты. Ошентип 2 ай бою ошентип созуп жүрдү да. Бирок ошол учурда уже башка компанияга тапшырган менин дос балдарым, группалаштарым баары тең приглашение алмак турмак визага кирип чыгып койгон да, майдын башындачы. Визага кирип, майдын ортосунда дос балам билет алып койгон, башка компанияга тапшырган дос балам. Аталган компания 2019-жылы Ош шаарында билим берүүчү мекеме жана ишке орноштуруу агенттиги катары иштей баштаган. Go to Germany кийин Жалал Абадта да филиалын ачкан. Борбордо немис жана англис тилдери окутулуп турган. Андан сырткары студенттерди ар кандай программалар менен Германияга жөнөтүп турган. Студенттерге немис үй-бүлөсүндө бала багуу, тейлөө кызматтарында жана өндүрүштө иштөө сунушталган. Компаниянын жаштар арасында популярдуу TikTok, Instagram жана Facebook'та баракчалары бар. Go to Germany компаниясын бир топ белгилүү блогерлер жана актрисалар жарнамалаган. Бул жарнамаларда камтылган убадалар жаштардын көңүлүн дароо бурган. Ребята, у нас есть крутое предложение для студентов, которые хотят на летних каникулах всего за 3 месяца заработать от $500 000 и выше, а также путешествовать по странам Европы. Go to Germany компания жөнүндө Instagram'dan көрүп калдык. Instagram'да блогерлер аны реклама кылып, жана Instagram өзүм история деген площадкаларында реклама чыгып калды. Историядан булар таргет жүргүзүп, рекламаны аябай жакшы кылышкан экен. Ошондуктан отзывдарын компаниянын ичине кирип отзывдарын карасам, отзывдары да аябай жакшы болчу. Условиялары дагы бизге жага турган, тил кереги жок, өзүңөр менен өзүңөр эле иштей бересиңер деп ушундай эмелери, условиялары жакшы болчу. Компания жайкы каникулда кеминде $500 000 сом же €5000 таап келесиңер деп ишендирген. Акча таап келгенче Европаны кыдырып келебиз деген студенттер бул компаниянын кызматы үчүн 28 000 сом төлөп бериши керек болгон. Алдын ала төлөм деп 200дөн ашуун студент келишим түзүлүп жатканда 10 000 сомдон беришкен. Турат деген бала жана Дастан деген бала эле отурган болчу. Ошолор биздин документтерибизди кадимкидей эле кабыл алып, ошолор кол коюп, печать басып, кээ бирөөнө печать басып, кээ бирөөнө печать баспай ушундай иштерди жүргүзгөн болчу. Башында бизди кабыл алганда алар деген аябай көп нерсени обещать этишкен да. Совсем башка нерсеге, башка условияларга сөз берген. Бирок бул компаниянын условиялары боюнча бул студенттерге бул маалымат аябай кеч жетип калып, ушул компаниянын, получается, жумуш орногон компания условиялары аябай начар экен. Жашаганы аябай кымбат экен, €20 бир күнүнө, жана
5 эле саат иштейт экен. Ал 5 саатта чоң акча эч ким таба албайт экен. Ал прожиточный минимумга эле как жетет экен. Компанияда иштеген кызматкерлер жана жетекчилик студенттерге айрым жумуштар үчүн немис тилин билүүнүн кажети жок. Иш берүүчүлөр менен маектешүү да болбойт. Силерди мындай эле жиберебиз деген. Студенттер Медиахабка муну тастыктаган бир топ далилдерди беришти. Анткени менен кийин баарыңар маектешүүдөн өтүшүңөр керек деген талапты коюшкан. Бишкекте Go to Germany 2022 жылдын декабрында ачылган. Ошто компаниянын репутациясы жакшы болгондуктан Бишкекте 200дөн ашуун студент компания менен келишим түзгөн. Келишимде студенттер немис тилин B1 деңгээлде же орточо деңгээлде билиши керек деп жазылган. Компаниянын жетекчилиги кийин мына ушуга такап студенттердин бир тобун маектешүүдө кулаткан. Жада калса тил билгендер да компаниянын сынагынан өтпөй калган. Алда бизге так маалымат бербей, макул деп, та 1-2 күн бергенбиз, ушул маселе чечилип калабы деп. Бирок андан кийин бизге уже скайптан эмес, WhatsApp'тан бизге уже кыргыз номер эле, кыргыздар эле чалып, өзүнүн якобы подставной лицолору чалып, бизге собеседование өткөзүп баштады, фиктивный, то есть эч буну собеседование айтса болбойт, жөн эле атын сурап, как окуйсуң деп койгон, там собеседование, то есть эмне деп коет эле, уровеньди алар мынтип тактай албайт да. Go to Germany келишим боюнча студенттерге Германияда иштөөгө ишкана таап бериши керек эле. Бирок иш жүзүндө компания убакытты созуп туруп алган. Студенттер суроолоруна алгылыктуу так жооп ала алган эмес. Жабырлануучулардын айтымында ошентип отуруп 150дөн ашуун студент Германияны кыялданып гана кала беришкен. 200дөн ашуун студент 10 000 сомдон бергенде компания 2 миллион сом жыйнаган болот. Бирок Go to Germany студенттердин талабын аткарган эмес. Буга нааразы болгон жаштар Ленин райондук ички иштер башкармалыгына арыз менен кайрылып, компаниядан акчаларын өндүрүп берүүнү суранышкан. Биз арыз жазгандан кийин компаниянын өкүлдөрү чалсак дагы, жазсак дагы эч кандай жооп берген жок. Телефондорун өчүрүп салышты, офисин жаап салышты. Эч кимди уккусу да келген жок. В договоре написано то, что исполнитель обязуется предоставить деньги с учетом почтовых расходов 5000 сом в размере и остальное все вернуть. То есть нам должны были 5000 сомов вернуть. Если бы, я так думаю, если бы они сразу же вернули, хорошо, но после всей этой суматохи, то есть они бестактно нам отвечали, хамили, даже родителям хамили, на наш вопрос не отвечали, мы уже начали требовать полную сумму, потому что это наши нервы, время и так далее. Студенттер Медиахабка кайрылган күндүн эртеси Go to Germany компаниясынын директору Нуртилек Ташмаматов менен Бишкек филиалынын жетекчиси Искандар Камчыбеков кармалган. Ушул окуядан кийин эле студенттер бизге байланышып, Камчыбековдун ата-энеси жарым акчаны кайтарып берип жатканын, ушуга байланыштуу алар Искандарга доосу жоктугун тастыктаган түштүрмө кат жазып беришкенин айтышты. Анткени менен бул компаниядан жабыркагандар Ош шаарында да бар экени айтылууда. Акчанын тең жарымын студенттерге тараткан күнү Go to Germany компаниясынын Бишкектеги филиалына биз да бардык. Анда Камчыбековдун апасы, доосу жана адвокатын кезиктирдик дагы, суроолорубузга жооп алгыбыз келди. Бирок алар сотко шашып жатышканын айтып, кеңседен бат эле чыгып кетишти. Жарым кайтарылды дейт. Эми кайтарабы? Да, конечно. Ошол жөн айтып бербейсизби? Зачем? Неге? Зачем? Эмне кыласыңар? Чагылдырабыз биз буну окуяны. Эми бүтүрүнөн чагылдырам. Бүтүрөлү? Азыр сотко баратабыз. Азыр шашпай турган. Бизде адвокаттар бүтүп жаңы. Адвокаттар бүтүп азыр эми азыр не то время, не то место да, чоң түшүнүп турасың. Всё, пойдемте. Сиздин дос балаңыз азыр Искендер күнөөнү мойнуна алып атабы? А неге бул компания лицензиясы жок эле иштей берген? Все вопросы давайте как-нибудь решим проблему, потом мы ответим на все ваши вопросы. Ошол эле күнү Ленин райондук соту Искандар Камчыбековду 25 июнга чейин үй камагына чыгарды. Ал эми компаниянын негиздөөчүсү Нуртилек Ташмаматов тергөө изоляторуна киргизилди. Камчыбеков менен Ташмаматовдун үстүнөн 130 студент арыз жазганын Ленин райондук ички иштер башкармалыгынан Медиахабка билдиришти. Алдамчылык беренеси боюнча кылмыш ишин тергөө уланып жатат. Эми Go to Germany компаниясын карап көрөлү. Юстиция министрлигинин базасында компания 2019
жылдын август айында Ош шаарында каттоодон өткөн. Аны Ташмаматов Нуртилек Маматмусаевич негиздеген жана өзү жетектейт. Расмий документке лайык бул компания билим берүү тармагында ишмердүүлүк жүргүзүүрү айтылган. Иш жүзүндө болсо, чет тилин үйрөткөндөн сырткары студенттерди Германияга жөнөтүп турган. Компаниялар жарандарды чет өлкөгө ишке орноштургусу келсе, алгач атайын лицензия алыш кажет. Мигрант KG сайтында лицензия алган компаниялардын тизмеси бар. Уруксаты бар компаниялардын арасында Go to Germany компаниясын таба алган жокпуз. Демек, компания бир канча жылдар бою Германияга мыйзамсыз жөнөтүп келген. Ачык бюджет мамлекеттик порталына ишенсек, бул компания 2019 жылдан 2022 жылга чейин салык да төккөн эмес. Быйыл гана май айында мамлекеттик салык кызматынын Ош шаары боюнча башкармалыгына 26 000 сомдой акча төлөгөн. Өзүн Германиядан иш таап берген алдыңкы компания катары сыпаттаган белгилүү блогерлердин кызматын пайдаланып, жарнамага бир топ каражат сарптаган Go to Germany эмнеге салыктан качканы таң калтырат. Жарнамадагы кооз сөзгө дароо эле ишенип албаңыз деп дагы бир ирет кайталап өтөйүн. Маалыматты текшергенге убактыңызды аябаңыз. Болбосо биздин каармандарыбыз сыяктуу чындыкты издеймин деп бир топ түйшүк тартып калышыңыз мүмкүн. Аман туруңуз.